Ошто мамлекеттик жана муниципалдык бала-бакчалардын директорлорун бош орундарына конкурстук тандоонун тест түрлөөсү өткөрүлдү. Сынак 2 бөлүктөн туруп, алгач талапкерлер документтерин тапшырган. Талап боюнча жетекчи болууну каалагандардын 5 жыл бала-бакчада иштеп, 7 жылдык эмгек стажы болуусу шарт. Экинчи бөлүгүндө катышуучулар 55 тапшырмадан турган тесттик суроолорго жооп беришет. Компьютердик тестирлөө сынактын экинчи этабы болуп эсептелинет. Биринчи этабы бул документтерди кабыл алуу жана экспертизадан өткөрүү. Талаптары бар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 273 токтомуна ылайык критерийлери бар. 5 жылдан кем эмес мектепке чейинки билим берүү уюмунда иштеш керек. Жалпы эмгек стажы 7 жылдан ашыш керек. Жана ошондой эле жогорку билимдүү болуш керек. Сынак 2 күн болот. Буга Ош шаарынан, аймактардан Жалал Абад жана Баткенден келип тапшырууда. Жыйынтык тапшырманы аяктаган соң дароо чыгат. Талапкер 50% босого балдан өтүшү керек. Катышуучулардын айрымдары сынакта адам фактору колдонулбай, адилеттүү өтүп жатканын айтышты. Мен Жалал Абад шаарынан келдим. Жалал Абад шаарындагы номер 19-бакчада жетекчи болуп иштеймин. Бүгүн мына Ош шаарында ошо мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору үчүн конкурс жүрүп атат. Эми конкурс акыйкат болду десек болот. Эч кандай адам фактору колдонулган жок. Тесттин суроолору негизинен ошо жетекчилерге тийиштүү суроолор. Ооба, конкурс мыйзамдуу эле өттү. Адам фактору аралашкан жок, бар жок, таза, айкын, ачык. Анан кийин ошо окуганыбыз эле көбүрөөк даярданган, ошо мыйзамда в основном. Биздин ишибиз боюнча болду суроолор. Мында бир ашыкча, башка бир кыйын же бир башка сферадан алынган суроолор жок. Именно биздин ошо дошкольный образование боюнча суроолор келди. Жооп бердик, өттүк, ошо даярданып билиш керек экен. Бул конкурс мен ойлойм жакшы эле болду. Билбеген нерселерибизди, көп нерсени окуп билип алдык. Өлкө боюнча бала-бакча жетекчиси кызматына жалпы 747 бош орун бар. Ага 577 адамдан арыз келип, анын ичинен 468 тандалып алынган. Белгилей кетсек, сынак министрлер кабинетинин жообусунун негизинде жүргүзүлөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.